Анан үчүнчү шарты, бул дагы негизги шарттардан бири, ошол жихад кылуу мусулман башчынын уруксаты менен болуш керек да. Мына ушуну көптөгөн адамдар түшүнбөйт. Азыркы заманда президент деп коебуз, жажоо дейбизби, падыша дейбизби, кыскасы кайсы өлкөнү кайсы мусулман башкарып аткан болсо, ошонун уруксаты менен жихад кылыныш керек. Жихадтын эки түрү тең. Мейли талап кылуу жихаты болсун, же коргонуу жихаты болсун. Экөө тең. Ушул мусулман башчынын уруксаты менен, ошонун баштоосу менен башчынын желегинин алдында, байрагынын алдында согуш өтөт да. Мына ушул негизги шартты жакшы билип алышыбыз керек. Мына азыркы убакытта көптөгөн адамдар ушул нерсени билбейт дагы, ар кандай башаламандык согуштарга, кийлигишүүлөргө чакыра берет да. Мына муну пайгамбар саллаллаху алейхи өзү эле ачык айткан. Мына Бухари, Муслимде Абу Хурайранын хадисинде ачык айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ал имаму юқаталу мин варайхи ва юттақа бихи." Имам дейт. Имам деген ошо мусулман башчысын айтат да. Жунна дейт. Бул мусулмандар үчүн коргон, жусо бир калканч дейт да. Юқаталу мин варайхи, ошол кишинин мусулман башчынын аркасында туруп согуш болот деп. Ва юттақа бихи, жана ошо менен мусулмандар корголойт, сактанышат.